Ең бірінші біз азыр риба қарар құмарды қысқаша түшініп алайлы, анан кейін соны сатып өтөбүз. Риба деп эмнени айтат? Риба ошондой, өкүм ошондой арам нерсе. Алла Таала башка мындай туура эмес амалдарга, башка образда, башка нерсе мындай күч менен өкүм берген. Бирок рибада өзгөчө коркунучтуу, күчтүү өкүм берилген да. Кандай? Кимде ким риба менен амал кыла турган болсо, Алланын элчиси тарабынан согуш жарыялаган. Согуш жарыялаган. Анан бул 5 нерсе бул жерде каралган. Бакарада 275 аяттан баштап 81 аятка чейин. Биринчиси ятахаббатуху шайтан. Шайтанга алдангандар да. Шайтандын туура эмес жолу, туура эмес жагына баспаса кылып, ошон менен алдангандар. Алданат. Экинчиси ямхахуллаху риба ва юрби садакат. Алла Таала риба менен тапкан акчаны Алла Тааланын пайдасы жок, андан эч кандай мындай пайдасы тийбейт алчы. Жок кылат аны. Үчүнчүсү жана айткандай Алланын элчиси тарабынан согуш жарыялаган. Төртүнчүсү эгер ошодон кайтпаса куфурга алып барат аламал. Бешинчиси ар дайым дозок. 5 мындай өтө чоң коркунучтуу кабар берген. Кимде ким риба менен алек боло турган болсо. Риба сөздүктө кандай болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам рибаны хадисинде аят болду, эми хадисте акул риба. Наха Наби саллаллаху алейхи вассалам акул риба ва мукилуху. Риба жеген дагы, жедирген дагы, ден дагы Алла Тааланын элчиси токтоткон. Жана бир топ хадистер бар бул жерде. Эми риба деп эмнени айтабыз? Риба бул ашыкча. Сөздүктө рибанын мааниси ашыкча. Көбөйтүү дагы мааниси болот. Же кошуу дегенди билдирет да. Исламда бул сөздүктөгү мааниси ашыкча, көбөйтүү, кошуу дегенди айтат. Исламда шариятта термининде бул мамиледе ар бир орду жок ашыкчаны айтат. Негизги келишимде шарт коюлган. Өзү риба деген бул мааниси көп. Бизде процент деп коет го. Процент дегенде процентке акча берет экен, процентке сатат экен, процент менен сатат экен. Процентке акча берет экен, процент менен сатат экен. Ушундай процент деген сөздү болот. Азыркы учурда биздин коомубуздагы көпчүлүктөр процент дегенде мына азыр биз рибаны айтып атабыз го. Суткорлук, ашыкча, ошону түшүнөт. Бирок процент деген сөз бул дагы жалпы сөз, мындай общий бир маанини камтыйт дагы. Ошонун бирөөсү мына рибага туш келет. Рибанын дагы бир жалпы общий немеси болот. Бул дагы ушул неме бир мааниси, ушул ашыкча мамиледе 100 сом берсең, 110 сом кошуп бересиң деп шарт коюп бериле турган нерсенде. Ошону айтат. Кытайдан жашо Дордойдон $100,000 алсаң, 100,000 сомдук товар алсаң, ошонун үстүнө пайда көрүп сатыш үчүн, эки түрдүү болот да, пайданын үстүнө кошо турган болсо. Биринчиси ар бир алган буюмдун 1 сомун кошуп сатасың да. 10 сомго алган нерсеңи 11 сомго сатам депчи. Ошону белгилейт. Экинчиси жалпы белгилеп коет пайыз түрүндө. 100,000 алдың, 10% үстүнө кошуп сатып атасың. Эки түрдүү болот. Ошол эки түр. Бул да пайыз колдонуп атат бул жерде. Бирок процент колдонуп атат да. 10% үстүнө кошуп сатат. 20%. Дүкөндөн товар алып келдиң, оценкасы деп коет го. Дүкөнгө башка жактан дүкөнгө товар алып келгенде оценкасы 20%. Анын ичинде 5% расходко кетет, 15%-ини дагы 15% чистой пайда. Ошону айтат да. Ато процент бул жакта да колдонот. Жана $100,000 берип, ар бир айда 5% кошуп бересиң деген бул да процент. Ошого процент деген сөздүн бардыгы арам эмес. Процент деген сөздүн бардыгы адал эмес.
Riba деп сүйлөп айта берели, рибаны түшүнүү ошол да. Риба ашыкча процент ошол риба. Риба өзү экиге бөлүнөт. Риба насия, риба ал жахилия. Бул биринчи бөлүгүн азыр. Риба насия, риба жахилия бул бир. Экинчиси риба ал фадл. Риба фазл, риба ал бай деп коет. Риба ал бай. Риба насия, риба жахилия бул ошол аттары, биринчи бөлүктүн аттары. Экинчи бөлүктүн аттары риба ал фазл, риба ал бай. Эми ошо биринчи бөлүккө дагы бир аты алышты кошуп коюңуздар. Риба Курания, экинчи риба хадис деп. Риба Куран деп эмне айтат? Себеби бул риба Куран аятынан да токтотулган. Куран ошол учурдагы арабтар риба мамилесин кылып атканда, бул алуу сатууда, карыз алуу, карыз берүүдө. Ошол мезгилде аят түшүрүлгөн. Куран аяты түшүрүлгөн. Ошону риба Куран деп коет. Риба хадисте, риба хадис. Бул өзгөчө 6 нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алуу сатууда, алмашууда, бири-бирин алмашууда. Ошонун ашыкчасы жана насиясы арам деген. Илгерки заманада ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда арабтар карыз берет эле. Карыз сурап келгенде, муктаж болуп келгенде, макул сага берем, бирок ошол бергендин үстүнө мынча кошуп бересиң. 100 динар сурап келсе, 1000 динар сурап келсе, үстүнө 100 динар кошуп бересиң. 1100 динар кылып кайтарып алып атат да. Алган адам дагы мажбур болуп келип атат, муктаж болуп келип атат, ошого ыраазы болуп кетет эле. Мына ушул риба. Шарт коюлуп атат негизги договор, келишимде. Болот атабы? Эми бул биринчи сүрөт ошондой эле. Экинчи сүрөтү жөн эле 1000 доллар динар сурап келет эле, 1000 динарды берет эле. 6 айда бересиң десе, 6 ай барганда болгондо бере албай калат да. Барганда макул сен 6 айда бере албай калдыңбы? Мен сага дагы 4 ай кошуп берейин, бирок мага 100 доллар кошуп бересиң дейт эле да. 100 динар кошуп бересиң. Ошол жанагы убакытты, мөөнөттү узарткан үчүн дагы кошула турган. Мына негизги эки сүрөт да. Мына ушул азыркы традиционный банктарда жүрөт. Традиционный банктар, салттуу банктарда акча элден акча алат, депозит, же болбосо элге акча берет, же накылай берет, же бир нерсени сатуу түрүндө берет. Ипотека жолу менен, ижара жолу менен, лизинг жолу менен. Булар экиле түрдө. Акчаны алганда дагы үстүнө кошуп берет банктар. Ар бир ай сайын мынча пайыз фиксированный деп коет го, белгилүү кошуп берет го. Алганда бул эми банк элдерден депозитке алгандан кийин эми элдерге берип атканда дагы 0,7, 0,12, 0,14, 14% болуп кошуп алат да, элдерден кайтып алат. Элдерге кредит берип атканда эки нерсе эле. Берет же алат. Экөөнү тең карыз түрүндө болот. Карыздын үстүндө ашыкчаны ошону риба. Ошол. Нукура жана өзүнүн башында айтканда, нукура бул арам болуп эсептелинет. Эгер жанагы убагы өтүп кете турган болсо, дагы мисалы азыр Сбербанкта, Россияда, бизде дагы ошондой керектүү банктарда болсо керек. Мисалы үчүн 50 күнгө чейин шотуңуз бар да, сизге достук болуп койгон, 50 күнгө чейин определенный бир суммага чейин алып карызга алып иштете бересиз, эч кандай пайызы жок. Бирок 50 күн өткөндө, 1 күн өттү, автоматически пайыз кошулат. Бул да арам. Себеби сизде биринчи шот ачып атканда, ушул шотто ачып атканда, сиз ошол нерсеге кол коюп бересиз. Мен үстүнө күн кошуп берем деп. Бул жерден анан жөнөкөй адамдар бизге окшогондор түшүнбөйбүз да. Биз 50 күндө пайызы жок, рибасы жок, проценти жок, ала берели. Бирок башында кошуп коюп, кол коюп берип койгонсуң да. Ошо рибага наузубилля разы болуп чыгат. Эми ал акча алат, акча берет. Эми башка ипотекада, лизингде ипотека эми үйдү алып берет го. Үйдү алып берген ипотека менен алса болобу? Азыркы күндө ол үтүктүү деле ипотека менен берип аткан болот да, азыр турабы жокпу? Ал кандай болот? Ипотеканы бул сатып атат го. Мына онуку, телефон бар го, компания.
Ошканыкы. Мисалы мен дүкөнмүн да, мен дүкөнмүн. Мен рассрочка сатып атам. Мен алдымда, артымда мен ипотека же рассрочка менен сатып атам, бирок через банк болуп атабы? 10 000 долларлык телефон сатып атам да. Рассрочка сатып атам. Өзүнүн баасы канча? 8 000. 8 000. Рассрочка мен сатып атам. Мен дүкөнмүн, телефон да меники. Телефон да меники. Бирок мен мына аркамда турган Демир банк менен мен соглашением бар да. Кайсы кардар келери менен мага сен 8 000 бересиң да. Автоматически которулат бунун шотуна, мен шотума. Мен сүрөтүн айтып атам да. 8 000 мен шотума которулат. Мен болду, мен 8 000 сатып алды эле болуп атам. Мен накка сатып атам да. Кардардын атынан банк 8 000 карызга берип туруп атат. Кардарга 8 000 берип туруп атат. Кардарга 8 000 берип атат. Кардарга ошол учурда эле кол коюлуп атат, 2 000 үстүнө кошуп бересиң. Сырттан караганда 10 000 рассрочка сатылып атат. Бирок через банк деп атабы? Через банктын шоту мындай, схемасы ушундай. Банктын ошол мезгилдеги нак акчасы турат го, банк мен магазинин да. Ошо автоматически мен шотума которулду, болду. Мен уже бул жерден расчет болдум. Товарым алакка саттым мен. 2 000 кимге эмейт? Банк эмейт да. Бул жерде банк ошол 2 000. Неге? Ал 8 000ди кимдин атынан карызга берип атат? Кимге берип атат? Ошо кардарга берип атат. Эгер ушул эле жерде адал боло турган болсо, Демир банк ушул жерде турат да. Мал кардар келди. Ошондой система болсо, кардардан эле не кылдың? Рассрочка алат, акчасы жок. 8 000ге менен алып, бул алды болуп эсептелиниш керек. Алды сатты болуп. Ошо телефонго менчик болот да 8 000ге. Анан кийин банк бул жерде отурбайт албетте дүкөнгө. Банк ушул жерде мына мен дүкөндү өзүн агент кылса болот да. Мен сенен сатып алдым. Мен телефонум да. Банк айтып атат, мен телефонум. Сен мына кардарга 10 000ге сатып бер депчи. Расбы? Бул жерде эки договор болуп калат, келишим болуп калат. Биринчи купля-продажа болуп атат, экинчиси агенттик вакил тараптан. Анан сатат, анан ошойдон төлөп тура берет. Мына ушундай жолу болот да. А то баардыгы эле через банк деген ошентиптен болбойт да. Анан элде да бир нерсе болот да. Бизде риба акча бергенде, карызга акча берген, ошодон тамак жебей андан жандан хадия кылба дейт да. Хадия алба деген сөздөр бар да. Эми ал мындай болуп калат анын сүрөтүчө. Сизден мен акча алсам, сиз адаттан акча бербейсиз биринчиден. Сизден мен акча алсам, адаттан сиз биринчиден акча бербейсиз. Мен акча сурадым сизден, сурадым. Эми адаттан мен сизди икрам деле кылбайм да. Сиз мага акча берип турганың үчүн икрам кыла баштадым да. Адаттан мен сизге белек бербейм. Бирок карыз бериптиңиз, ошон үчүн бере баштадым белекчи. Жактан бияктан натыр бере баштадым, тасып бере баштадым, жай намаз хадия кыла баштадым, самыс алып бере баштадым. Что максат бул хадиянын белектин артында сиз берип турган акчаңыз бар го. Ошону бир аз мөөнөтүн узартып туруңуз да. Мына ушундай максат болсо, акыйкаттан риба болбосо дагы, ошонун рибанын жолу менен пайда көрүнүп атат да. Тутасызбы? Ошо карыздын жолу менен пайда көрүнөт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ар бир карыздын үстүндө пайда жүрсө, ал риба деген. Ар бир карыздын үстүндө пайда жүрсө, ал риба деген. Келишимде белгилүү убакытта негизги суммадан ашыкча кошуп берүү шартта. Жана 100 сом, 100 000 сом, 10 000 сом доллар ала турган болсо, 1000 доллар кошуп бер десе, бул келишимде болуш керек. Же болбосо келишимде болбоду, 10 000 сом, 10 000 доллар алдыңыз, 10 000 доллар берип атасыз. Бирок убагы келгенде бер албадым, үстүнө кошуп берейинчи деп сиз айтасыз, же болбосо мен барып эми мынча дагы бербесең, мынча үстүнө кошуп бересиң деп, ошондон кийин айтылат. Ошондо дагы бул риба кирип калат. Риба эми булду да. Биринчи келишимде шарт коюлган жок. Же сиздин неме оюңузда жок, кошуп берем деген, же менин оюмда жок, кошуп алам деген. Келиштик жөн эле бердиңиз, карызды мындай эксан кылып эле берип турдуңуз. Бирок мен ошону иштеттим, 6 ай иштеттим, 1 жыл иштеттим. Эч кандай шарты жок эле. Мен аягында сизге акчаны берип атканда, күтүүсүздөн үстөгүн бир 100 доллар, 200 доллар кошуп берип койдум да.
кээ бир ушундай жумуш болуп калат да. $10,000 алды. Ал бир иштетти да ошол акчанычы. $10,000 үстүнө $10,000 алыш мүмкүн да. Кайдачы? Ооба. Болуп калышы мүмкүн да. $10,000 үстүнө $10,000. Эми $10,000 үстүнө $100, $200 кошуп койсоң ал мынайлы болуп калат да. Кээ бирөө андыш эле болуп бериши мүмкүн да. Мен эгер $10,000 берсем, мен $5,000 пайда, $10,000 пайда көрбөйт. Ушул пайданы мен тең бөлүктүрүп эле сага берип турам деп алган адам өз ыктыяры менен келип бере турган болсо. Азыркы аягында күтүүсүздөн эле акчаны кайтарып берип атканда $5,000 береби, $500 береби, $5 береби? Мынага сиз мына сиздики мен ыраазымын деп бердиңиз го. Мен берсем, сизден алдым да, ал рибага кирбейт. Ал рибага кириш үчүн келишимде шарт болуш керек. Жок убагында бербесеңиз мен айтам, же сиз өзүңүз айтасыз, ошондо ал риба. Негизи ушул риба акыйкат. Келишимден башталат экен. Келишим кандай болуп түзүлдү ошол. Риба фазыл. Хадис бар го, риба хадис деп коет. Рибада Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 6 нерсени айткан азыктардан. Будайга сатканда, арпаны арпага сатканда, күмүштү күмүшкө сатканда, алтынды алтынга сатканда, курманы курмага сатканда, тузду тузга алмаштырып сатканда. Ушуларды алмаштырып сатууда бирдей болуш керек. 100 кг будай бир тарап, 100 кг будай бир тарап. Башка айтканда 10 кг деп 100 кг деп кой, 10 кг будайды берип туруп 15 кг будайды үстүнө алмаштырууда 5 кг бул аль-фазлу риба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан ашыкчасы риба деген. Будайды будайга сатып атканда ашыкчасы дагы риба, карызга да калбайт. Мисалы үчүн 10 кг будай мага сат, мен эртең сага бул 10 кг будай берем. 10 кг деп эле айтып атасыз. Насиясы да арам, ашыкчасы да арам. Түшүндүңүзбү? Арпа, будай, алтын, күмүш 4 болдубу? Курма 5 болдубу? Туз 6. Мына ушул нерсе 6 нерсенин ичинен биздин мазхабта, Ханафи мазхабта өлчөп бере турган нерселер жана бирдей нерселер, окшош нерселер. Эки нерсе бул табылса бир жерде. Мисалы, темирди темирге сатып атканда, бул темир жок да алтын нерсеси. Бирок темирди тараза өлчөп бересиң да, таразалап бересиң. Таразасы бар. Ошондуктан буну таразалап берип атканда дене экөө бирдей дагы. Бул дагы. Ошондо темирди 1 тонна темирге 1 тонна темирди эле сата аласың. 1 тонна алманы 1 тонна алмага сата аласың. Ашыкчасы арам. Бирок 1 тонна алма менен 1 тонна алмурут бар го. Ашыкчасы арам эмес. 1,5 тонна алма берип 1 тонна алмурут сата турган болсоңуз, ашыкчасы арам эмес, анткени экөө бирдей эмес. Будай менен арпаны. Будай бираз кымбатыраак, арпа бираз арзаныраакпы? 1 тонна будайга $1,200 арпаны сатсаңыз болот. Ашыкчасы арам эмес. Себеби экөө бирдей эмес. Экөө ашыкчасы арам болуш үчүн экөө бирдей болуш керек. Будай же болсо арпа жана акырына чейин. Насия болбой калат. Себеби арпа дагы өлчөнө таразалага салынат, будай дагы таразага салынат. Ушул эки нерсе. Ушул бул риба аль-хадис дейт, риба аль-фадл дейт, риба фазл ашыкчасы. Бул дагы мисалы бул бир нерсени түшүнүп алыш керек. Сатуу алуудагы нерсе. Бирок жөнөкөй сизден мен байкеси бир 100 кг будай берип туруңуз. Үйдө акча будай калбай калды. Күзүндө өссө иншалла мен сизге берем. Айтасызбы? Бул карызга алып атам да. Карызга алып атам боло берет. Бирок 1 кг, 100 кг будайды сатып туруңуз мага. Сатуу алууда болбойт. Карызга сурай берем мен. Арпаны деле, будайды деле карызга сурай берем. Күзүндө өссө мен акчасын берем дейм. Ошол бул карыз башка, сода башка. Содада ашыкча бериш же болсо насия болбой калат. Түшүндүңүзбү? Хадистеги риба хадис ушул.
Бул рибанын кыскачасы, риба ошол эң негизги мамиледе келишимде шарт болуш керек. Мен мынча кошуп берем дегеним. Уа эгер мамиледе шарт болбосо канча алсаң ошончону берем деп атасыз, бирок убагы келгенде бере албаганда үстөгөн кошуп бер же үстөгөн кошуп берем деп убакытты чоюп бергениңизде жана ушул негизги риба. Ушул негизги нерсе мына банктарда, немеде, немеде, организацияларда ушундай нерселер иштелет. Буюм аркылуу мен айттым, ипотека менен болобу, лизинг болобу, же башка буюмду сатып алганда дагы азыркы учурда рассрочка деп атканда бул жактан банк жанагы түшүндүргөн. Азыркы эжеке мына сиздер келелекте бир мисал айттым эле. Базарларда рассрочка менен сатылып атат, через банк деп атат да. Через банк. Через банк деп атканда сиз сумга барсаңыз, бир компания рассрочка сатып атат. 10 000 телефонду сатып атат. Негизи рассрочка эмес болсо 8 000ге сатып алып атасыз. Ошол жерде через банк дегенде артында Демир банктын сотрудниги отурат ошол жерде. Же болсо Доскредо банктын сотрудниги отурат, анын договору бар. Барганда сиз бардыңыз сумга, ал сизге 10 000 эле сырттан караганда 10 000 эле сатып атат рассрочка катары эле. Бирок через банктын счетуна которуп атасыз да. Бул жерде сырттан караганда билбей эле турасыз, рибаны билинбей эле турат. Ал артындагы жана договорду сиз барганда эле банк автоматский 8 000ди мына дүкөнгө которуп коюп счетуна берилет. Же мурда берип койгон ошо мезгилде берет. Сизге артында турган банк 8 000ди ошол сиздин атыңыздан карызга берди болуп эсептелет дагы. 2 000 үстүнө автоматский кошот дагы, анан рассрочка кылып сизден ала берет. Бул жерде риба. Бул ошо банк аркылуу жөнөкөй адамдар деле базардан аласызбы, достордон аласызбы? Болуп кете берет да. Демек ушундай эмесин айтып берсеңиз, эми ушундай моментте ошол банктан ушул адамдаштыруу жолун мисал кылып көрсөтүп бере аласызбы? Ушул рассрочка боюнчачы телефон аркылуу айтып. Телефондо жана айттым го, бул жерде ал артта турган банк менен телефондо сатып аткан дүкөндөн банк сатып алыш керек биринчи. Ошол мезгилде эле операция ошол жерде эле келишим болсо, кайсы кардар келсе, ошол заматта мен ошол телефонду мен сатып алам. Сатып алуу немеси келишими бар болот. Ошо сатып алгандан кийин телефон кимики болуп калды? Банктыкы болуп калды. Эми ошо банктыкы болуп калгандан кийин банк бул жерден туруп сатпайт да, банк дүкөнчү эмес. Банк ошол эле заматта ошол дүкөнчүнү вакил кылат же болсо агент кылат. Биз сени сатып алган телефонду биздин атыбыздан сатып бер депчи. 8 000ге сатып алган телефонду 10 000ге сатып атат. Бул өзүнүн биринчи ишин жүргүздү, банкка сатып ийди. Бул башка. Эми банктын атынан агент катары буга сатып атат. Ушундай жолу болсо, анда шариатка ылайык болот. Понимеден рибадан кутулбасын да, кутуласың. Мындай шариатта бир эле системасы ошол эле 2000 ойноп атат, ошол 2000 ашыкча. 2000 ашыкча. Бирок градусту буруп атасың да. Биринчи бунун менчигин кылып атасың. Мурда менчиги жок эле прямой эле карызга берип атат эле да. 8 000дичи. Сизден алып сатып албай эле турат эле. Бирок ошол эле 2000 ойноп атат. Биринчи сүрөттө деле 2000 бар, экинчи сүрөттө деле 2000 бар. Бирок биринчи сүрөтүндө банк менчик болбой эле карызга берип аткан сүрөтү пайда болот да. Экинчи сүрөттө менчик болуп атат, сатып алып атат, анан кийин агент кылып бул сатып берип атат. Ушул жактан бул адал болуп калып атат да. Ошондой нерсе. Азыр ошол азыркы учурда банктарда мурабаха көп иштелет, мурабаха. Ушул эле $10 000 акча берип тур дей турган болсоң, традиционный банк сиздин историяңызда на место ошол жерде немеси бар, сервери бар. Киргизет, ар бир суроого 2 сом, 5 сом алат, кайсы бир названиясы башка. Ошо кылат да, сиз мурда
каерде иштейсиз, кайсы банктардан акча алгансыз, алган эмессизби, ала турган болсоңуз убагында төлөгөнсүзбү, төлөгөн эмессизби, ошонун баардыгын карайт дагы. Окей болгондон кийин сизге $10.000 сурап аткан болсо, $1000 деп коем. $1000 сиздин колуңузга карматат, ушундай кылат. Эми ушул $1000 үстүнө бергенден кийин 10% үстүнө кошуп бересиң деди. Бул арам болуп атабы? Эми ушул адал ушул эле. 10% адал кылыш, 10% бул жакта арам болуп атат. Эми адал жолу мына Eco Islamic Bank, EFS, Baka Islamic'ta башкаларда, ислам банктарда мурабаха жолун немесин колдонот дагы. Кардардын историясын текшерген бирдей эле. Ол немесин пайызын чыгарганы бирдей эле. Бир гана градусту кандай айырмалатат? Банк биринчи сатып алат. Сага эмне керек дейт да, $1000 эмне керек? Ноутбук керек дейт турган болсо, ноутбук хорошо. Биз ноутбук сага сатып берели, $1000. 10% канча болот? $1000. 100бү? $100. $1100 биринчи сатып алат да, $1100 бул сатып атат. Мына ушу менен градус алмашты да. Бир эле жерден алмашканда өкүмү дагы алмашты, адал болуп калды, андан мурда арам болуп калды. Жөнөкөй адамдар бизге окшогон мындай айылдан келгендер $100 эле да. Мындан да бул жагында деле $100 болуп атат натыйжасы, бул жагында деле $100 болуп атат натыйжасы. Айырмасы эмне дейт да? Наоборот, Eco Islamic Bank'ты мисал кылат, 32-36% алат аларчы. 30%дан өйдө алат. Оценкасын ушундай коет да. Булар беркилер боло турган болсо 0,7ден өйдөрөөк 12, 14, 16% болушу. Арзандай, двойный арзан болуп атпайбы? Eco Islamic'тан аласың го 30%ны берип үстүнө коюшуп. Аларга буюм сатып туруп 36% үстүнө коюшат да, сатып алып атат. Айырмасы жок дейт да. Анын мисалы мындай эле, жөнөкөй эле. Сиз мисалы үчүн мына эки кой турат, алыста турат. Биз бар жамаат алыста турабыз да. Койду бир эки кой, экөө тең кара. Бул топчан. Түшүнүп атабыз, бул мусулман экенинчи. Алыста туруп алып экөөнү тең сойду да. Биз не деп натыйжа чыгарабыз? Бул адалбы сойгону? Же арамбы? Же бирөөсү адал, бирөөсү арам дейбиз. Бунун сырткы келбетинен карайбыз да, бул адал дейбиз турабы. Же болсо экөөнү тең арам дейбиз. Бирөөсү адал, бирөөсү арам дей албайбыз. Бирок не деп сойду бул? Бир койду атайлап бисмилла Аллаху акбар деп сойду. Ошол эле бычак, ошол эле адам, ошол эле түстөгү кой. Бисмилла Аллаху акбар деп сойду. Экинчи койду атайлап таштап койду. Мен атайлап деген сөздү атай кошуп койдум, атайлап коштум да. Эгер бизде унутуп кала турган болсо адал болот ал. Атайлап бисмилла Аллаху акбар деп таштап койсоң, ошол эле бул адам сойгон, ошол эле бычак менен сойгон, ал арам болуп калды да. Натыйжа бирдей эле чыкты бул жерде. Каерден алмашып кетти. Шеда бисмилла Аллаху акбар таштап койду. Ошондой эле $1000 сурап берген банк берип койду, $100 алып атат. $1000 сурап берип койду, сураган банк $100 колуна бербей эле $100 $1000 буюмду сатып алып, кайтара $100 үстүнө коюп, пайдасын кошуп туруп сатып берип атат. Сатып ийип атат. Ушу менен $100 адал болуп калды. Суроо берсе болобу? Ооба. Ошол жүзөдө өзү сабак суу болсо болот да. Например, ушундай эле сиздин немеңиз, бирок мен такташуучу деп коеюн. Бир потребительский боюнча ала берели. Үйгө холодильник керек болуп калды дейли. Бул холодильникти банк не дейт? Азыр барсаң, кээ бир банктар мына исламский принцип менен болуп аткан кредитование боюнча не болушта, булар сага болуптур, биз холодильник алып берели. Бирок магазинди сен көрдүңбү дейт да, кайсы жерден таптыңбы дейт да. Клиент не дейт? Клиент мен ооба билем, мен көрүп койгом бул жерде магазинде бар десе. Все дейт, анда ошол магазинди айт, ал бизге эмесини биз, то есть ошол шот ачсын бизден банкта. Биз акчаны ошонун шотуна которуп беребиз. Товарды сен алып кете бересиң дейт да. Ал баасыны канча чыкканын кийин биз сага айтабыз. Биз өзүбүздүн эмебизди эсептеп берип коебуз да, анан кийин эме кылабыз. Ошондой ситуация учурда кандай болуп калат? Бул потребительский именно ушул жанагы сиз айткан биринчисине кирип кетти дагы, же адалдаштырылган жол болуп калабы ушул маселе? Ал жерде перечисление болот да, анан то есть
клиентке туған клиентті алайын деген клиент ал эме чыкпай жатат ага акча колуна тийген жок да ал оған тандап койду товарды банк Бұл жерде түшүндүм аны банк ошол магазинде турган нерсени менчик болуш керек да. Менчик болуштун мааниси мындай эмес. Аны упаковкалап коробкага салып туруп банктын бир бурчуна коюш эмес ал. Ал кардар өзү келет да, банкка келет, бие келсе, мисалы ислам стандарты боюнча холодильник 30 000 да. 30 000. Оценкасы 5 000 деп. Турабы? 30 000. Кардар келди, мага холодильник керек, 30 000. Техномерби? Ошол жерде турат 30 000 да. Технодомдо турат. Коду, названиясы Samsung, коду мындай экен. Ошондо же бул жерде банк акчаны өзү магазиндин шотуна которобу, буга береби? Бул башка маселе. Айырмасы. Эң негизгиси биринчи очередте банк ошол магазинди и холодильникти сатып алуу немеси болуш керек. Жүзү болуш керек да. Сатып алды деген. Көрдүңүзбү? Сатып алганда же банк өзүнүн агентин жөнөтөт дагы сатып алат. Акчаны бул жакка которуп койду да. Шот ачты болсо, которуп койду. Болду алды. Квитанцияны жазып берет банктын атына. Сатып алдыбы? Эми ошондон кийин буга 35 000 оценкасын 5 000 коюп туруп сатып атат да. Бул биринчи сүрөтү. Экинчи сүрөтү, хорошо, ошол жерде холодильникти алайын деп атасызбы? Болуптур. Биз алып беребиз. Биздин оценкабыз 5 000 болот. Эң биринчи сиз мындай кылыңыз. Биздин атыбыздан барып сатып алыңыз. Аны өкүл кылып жөнөтөт агент катары. Магазинге барып жөнөтөт да, агент катары жөнөтөт. Пока бул жерде купли-продажа мурабаханын эмеси жок бул жерде. Кол коюлуп эле турат, ал баштап элек. Биздин атыбыздан 30 000 сатып алыңыз. Барды. Агент катары болду. Пока кимдин агенти бул? Банктын агенти. Сатып алганда кимики болуп калып атат? Банктык болуп атат. Ал эми аны жана айткандай упаковкалап банкка алып келбейт аны. Ал жерден банкта квитанция берет. Ал уже скотчтоп неметип койду. Купли-продажа жанагы не деп койду эле кагазды. Ошону алып келет да көрсөтөт, муну алдым депчи. Шот фактура тигиндей көрсөтөт. Хорошо, эми ошол жерден жанагы бул жерде купли-продажа договорго, мурабаха договоруна кол коюлат. Мынчага 6 айга, 1 жылга сатылды оценкасы менен депчи. Ушундай жол менен операциясы ушундай болот да. Ушундай болот. Понял. Можно еще? Ну, не по теме, наверное, для нас. Путешествовали для Барго. Путешествие сейчас наплати потом депчи. А кирбейте либо? Либо алдын эме жолу мындай услуга сервис которгон анын эмеси келишими башка. Эгер алда арам болуп калса болуп калат. Азыр көпчүлүктөр ошондой эле. Сиз мисалы үчүн мен барсам Турцияга бара турган болсом $1000 жок да. Бир турагентке бардым дагы. Ал бизге берип турабы сизге $1000 бардыгын. Анан кийин сиз $1200 бересиң деп айта турган болсо риба бул. Бирок анын жолу хорошо. Бул агент катары сиздин билетиңизди алып берди. Сизге бардыгын кызмат көрсөткөн үчүн бунун немеси келишим башка. Агенттик келишим болуп калат да. Агенттик келишим болуп. Ошонун агенттик услугасын алганга болот. Ал мындай алуу сатуу эмес да. Алуу сатуу эмес. Мисалы азыр $1000 мели бар, бирок келген потом 1200 бересиңсе бул риба болот. Риба болот. А если вот так вот, например, $1000 стоит, да, путешествие, но ты будешь бөлүп ай сайын, мисалы 6 айда төлөп түшүш керек да ошол нерсени. $1000. Ну, ошо $1000 кайда барасыз? Ошо $1000 барып, айына бөлүп төлөп берет да. Алда үстөгө жок болсо маселе жок. Үстөгө жок болсо. Ешинде ушунча мисалы 100 было, 1000 было. Мен мындай мисалы 6 айда ошо 1000 бөлүп берет да. Бунун бир маселе ооба. Эгер мындай кылса, билет дагы бар, гостиницасы бар да. Ал жерде жана экскурсия кылган немеси дагы бар, Мына ушул нерсени билет мисалы турду
Турцияга туда обратно $400 боло турган болсо, билет сизге $500 сатат да. Мына. Гостиницасы бир $300 боло турган болсо, ошончо күндүкүн $500 сатат. Бул жак 500, бул жак 500, бул жактан $200, бул жактан $100 болот да. Мына ошентип услуга көрсөтсө болот үстүнө. Биринчи алып туруп сизге ал эми ошол учурда ал жакта отель менен, бул жакта билеттин авиакомпания менен булар өздөрү сүйлөшөт дагы, өздөрү сатып алат жана сизге сатат ошондойчу. Ошол эми даже бизде барбы жокпу билбейм го. Бирок эмелерге да ачык, умура барган эле ошондой эмелер. Умурага да ачылса, ушундай жол менен болот же башка агенттик жол менен болот да. Ошо агент деле ошо агентке келет да бул да.